Негизи ТЭЦ боюнча парламенттик убактылуу комиссиянын мүчөсү катары мен ошол биздин тыянак сунуштар, тапшырмаларды дагы бир жолу эске салгым келет. Биз анда абдан кылдаттык менен иштегенбиз деп ойлойм. Ар бир кол коюлган документке карап, анан сунушта дагы ошол кызматтагы адамдарга укуктук баа бергиле деген сунуштар жана тапшырмалар болгон да. Анан бул жерде ушул эле биздин сунуштарыбызда башкы прокуратурага, эсеп палатасына жана УКМКга 3 айдын ичинде маалымат бергиле деп айткан элек. Бирок сиздер тергөө жүрдү деген жүйөнү келтирдиңиздер. Андан тышкары ушул эле биздин кабыл алынган токтомдо жана комиссиянын тыянагында 17 майда 2018 жылы биз ошол экс-президенттердин кол тийбестиги боюнча дагы ошол сунушту, ошол мыйзамдарды карап койгула дегенбиз да. Бул биринчи маселе, мен буну дагы улантам. Экинчи маселе, мына мени ойлондурган жана мындай таң калтырган бул кесиптешибиз Ирина Юрьевна парламенттин жоопкерчилигин айтты башындачы. Азыркы төрага, мурдагы төрага, азыркы депутаттар жанагы мурдагы комитеттин башчылары баарын түшүндүрүп беришти деп ойлойм. Бирок мен карап көрүп, ким кандай добуш берген деп абдан таң калып атам. Мисалы үчүн декабрда 2013 жылы Ирина Юрьевна ошол ратификация үчүн добуш берген. 11 декабрь болсо керек, жаңылышпасам, ошол ТЭЦ боюнча. Андан тышкары биздин комиссия жыйынтыгын чыгарып, депутаттык комиссия ошол сунуштарды жогорку кеңеш токтом кабыл алып атканда дагы Ирина Юрьевна ошол сунуштарга макул болуп добуш берген да. Ошондуктан мен кесиптештерди суранат элем. Убакыт кошуп бериңиздер. Бирөөнү күнөөлөп атканда абдан этият болуш керек. Эртең менен дагы Айнура Шермаматовна дагы айтты. Себеби дегенде мыйзам долбоорлорго добуш берип атканда биз аппаратты өчүргүлө деп кечээ айтканбыз. Эч ким бирөөнүн добушун алып компьютерине келип добуш бербеши керек да, мыйзам долбоорго добуш берип атканда. Калган сөзүмдү мен талкууда айтам. Суроолорум бар эле, бирок азыр убакыт бүтүп калды. Рахмат. Рахмат.